Адамга эң оор нерсе күнүгө адам болуу деп убагында Чыңгыз атабыз айткан экен. Саламатсыздарбы? Мен өзүмдүн көрсөтүүлөрүмдө кандай кесиптин ээси болсун, жашпы же карыбы, анысына карабай өзүнүн бир жаңы ойлору, бүгүнкү күнгө көз карашы бар инсандарды конок катары чакырып келем. Ошондой инсандарыбыздын бири бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Дил Ордо коомдук бирикмесинин жетекчиси Жаанбаев Орунбек мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Саламатсыңар. Сиз кандай түшүнөсүз? Адамга эң оор нерсе күнүгө адам болуу. Ооба. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов муну туура белгилеген да. Дүйнөлүк жазуучулардын ичинен эң таасирдүү жана орундуу элге карата айтылган сөз бул. Мунун жөнүндө мен мындай катардагы эле интеллигент катары, чыгармачыл адам катары көп ойлондум. Бизде адамдарда кайгынын азабын тарттык, өлүмдүн азабын тарттык, сүйүүнүн азабын тарттык, жокчулуктун азабын тарттык. Бирок мен карап көрсөм, ушунча жылдар бою адам күн санап адам болуу азабы бар экенин билбейт. Билсе дагы ошонун азабын тартып атканын сезбейт да. Ошон үчүн ушундай пикир келди мага. Баардык азаптардан эң кыйыны жана эң татаалы ошо адамды күн санап адам болуу азабы. Мен ушуну өзүм жазган эгер мага бейиштөр жакпай калса, айла кылып ордума жашап кетчи деген драмамды жаздым. Себеби бизди адамды жарык дүйнөгө жаратканда Кудай Таала баарыбызды бирдей эле жараткан. Сен ууру кесик бол, сен ушакчы бол, сен бандит бол, сен бир желме куш бол деп жараткан эмес. Баарыбызды аруу кылып жараткан. Аруу чапан жаап бизге жараткан. Ааруулуктан бизге ушундай бир нур берип жараткан. Башка 18 миң ааламдагы жан жаныбарлардан айырма аң сезимдүү кылып, аруу кылып жараткан. Сиз азыр жалпы адамзат жөнүндө айтып атасыз. Анан ошон үчүнен адамзат ушундай аң сезимге ээ болуп туруп, дүйнө жүзүнөн кожоюну болуп туруп, эмне үчүн жанагындай ууру кесиктикке, ушакчылыкка, жанкечтиликке барат? Буга ким күнөөлүү? Адам ошондой терс көрүнүштөргө бирөө мажбурлап жасатып атабы же өзүнүн каалоосу менен же байкабай жасап калып атабы? Бул өтө чоң маселе. Ушул жөнүндө мен ушу драмада жаздым да. Себеби бул өзү биз айтып калабыз эми коомдон көз каранды, тарбиядан көз каранды, үй бүлөдөн көз каранды деп. Жок, анализ жакшылап анализ деп көргөн адамга адамдын өзүнүн гана бул көз каранды болот деп тыянак чыгарып атам да. Себеби мына карап көрсөк, кыска эле мисал айтып көрсөк, бир абдан аракетч адамдын баласы академик болуп жүрөт азыр. Ал эми академиктин баласы бандит болуп жүрөт. Тарбия, үй бүлөдөгү тарбия ушул банда. Коомдогу тарбияны алалы. Коом бала бакчадан баштап мектеп, анан жогорку окуу жайларга чейин окутуп атат. Тарбиялап атат. Мүмкүн болушунча колунан келишинче аларга тарбияны берип атат. Бирок бирөө жакшы эмне үчүн бирөө жаман болуп калып атат анда. Ошон үчүн бул адамдын өзүнөн көз каранды боло турган нерсе, адам коомдук өнүгүштү, тарбияны канчалык деңгээлде өзүнө сиңирип алып, ошондон адамгерчилик касиет менен канчалык тыянак чыгарганга жетишсе, аң сезими, ошондой адам жаралат. Демек, сиздин оюңузча кандай адам болуш керектиги же адам болуунун өзү ар бир адамдын өзүнүн колунда деген ойду айтып атасыз. Өзүнүн гана колунда болуш керек да. Орунбек мырза, эгерде сиз айткандай болсо, анда бизде мындай бир түшүнүк бар да.
мисалы үчүн япондордо же еврей элинде ушундай бир сөз бар экен да. Эгерде балаңы 3 жашка чейин тарбиялап калсаң, тарбиялап калдың. Эгер тарбиялабай калсаң, анда сен кеч калдың дегенчи. Эми эгер ушул бул сөздүн да мааниси терең деп ойлойм да. Эгерде ошол сөз чын болсо, анда негизги фундаменттер, адамдык баалуулуктардын түшүнүктөрү, эгерде адам баласына 3, 4, 5 жашка чейин калыптанганга мүмкүн болсо, ал адам 5 жашар адам ошондой кабыл алууга мүмкүнчүлүгү барбы? Толук бар. 5 жашка чейин даже керек болсо Макаренко деген окумуштубуз сен балаңды канча жаштан бери тарбиялап келатасың? 3-4 ай болду. Сен уже кечирип калыпсың анда дейт. Баланы курсактагы кезинен баштап тарбиялаш керек деп айткан ал киши. Керек болсо. Ооба, керек болсо. Бул мындай да, адамдын калыптанып адам болуп өсүп чоңоюш үчүн кандайдыр бир база фундамент керек. Аны эне ата түзөт алгач. Эне ата түзөт, андан кийин бала бакчага барат, ал жерден түзөт, мектепке, андан кийин жогорку окуу жайына ушудан түзөт. Ошонун баарын адам өзүнө алып жүрүп отуруп, абдан сигирип отуруп деле акыры бир камкор адам чыгып калышы мүмкүн да. Көрсө, бул ар улуттун, менин баамымда ар улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү бар тарбияда. Мен кыргыз элинин тарбиясына кайрыла турган болсом, кыргыз элинин томдогон китептеринен, публикага томдогон китептер менен окуган менен дагы абдан баалуу, андан да жогору турган улуттук тарбиялык касиети бар. Ал жомок. Ал манас. Мен жанагы китебимди жаздым. Эгерде бала бакчадагы 1 жаштан баштап 5 жашка чейинки, 7-8 жашка чейинки балдарга бала бакчадан баштап ар бир райондо маданият бөлүмдөрү бар. Ошол маданият бөлүмдөрүнүн артисттери тишинин күрүн салып акча таба албай жүрүшөт. Ар бир ошол артист ошол бала бакчага барып, өзүнүн мындай ушул кыргыздын салтында, кыргыздын карыясын, аксакалын элестетип алып, кейпин кийип алып барып, күн сайын 2-3 сааттан жомок айтса, манас айтса, ошол адам чоңойгондо бир дагы азгырыкка кошулбай, кандай гана кырдаал болбосун, эч кандай жаманчылыкка барбай турган адам болуп тарбияланат. Мына ушул өзгөчөлүк биздин кыргыз элде бар. Ошондой болгон учурда, ошону сигирип калган учурда, ал андай адамды жаманчылыкка үндөш, жаманчылыкка бир түртүш өтө кыйын. Кыйын, Сиздин оюңузча кандай? Биз азыр кандай коомдо жашап атабыз? Анан келечектеги коомубуз бүгүнкү өсүп аткан балдарга караганда кандай болот? Деги эле сизди кубулуңузга толобу азыркы биздин коомдун тарбиясы? Албетте, мына биз Советтер Союзунун үстүндө жашап атканда кандайдыр бир идеология бар болчу. Ал идеология ошо жаштарды ынтымакка, бизимдикке, боорукерликке тарбиялачу. Өзүнчө бир комсомол, пионер деген уюмдар бар болчу. Азыркы эгемендик убактан бери, 25 жылдан бери биз эмнегедир мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик секретарыбыз болгон күндө дагы, мамлекеттик деңгээлде жүргүзө турган шартыбыз, ыңгайыбыз болгон учурда дагы биз 25-26 жылдан бери идеологиясыз жашап келатабыз. Демек, ар бир кадам сайын көрүнүп турат, эл менен, элет эл менен борбордук бийликтин ортосунда ажырым өтө чоң. Мунун себеби эмне? Мунун себеби ушу идеологиянын жоктугунан. Жанагындай эне атасын каарылар үйүнө чыдап кеткендер чыгып атат. Баласын чыдап кеткендер чыгып атат. Бири-бирине ынтымактуу, бир мындай боор, бир кыргыз болуп мамиле жасаган адамдар аз. Боор тартуу жок. Мунун себеби эмне? Ошол идеологиянын жоктугунан. Мына өзү биз баарыбызга белгилүү. Сталин идеологиянын күчтүүлүгүнөн
оозуна чейин куралданган танкасы бомбалар менен оозуна чейин куралган Гитлерди жеңип чыкпадыбы? 15 Союздун республиканын элдери бир идеологияга бирикти. Алар эч ким заставить эткен жок. Алар курал жарак менен же болсо кол бутун байлап алып барган жок. Ал ошол идеологиянын күчү. Мына биз эмне үчүн 25 жылдан бери идеология жашап келатабыз. Мына ушунун таасири, терс таасири азыркы биздин жаштарга тийип жатат. Эгерде бул сөзгө чейинки айткан оюңузга караганда, мен сиздин сөзүңүзгө толук кошулам. Бул себеби бул чындыгы бар сөздөр да. Эгерде биз кыргыз улуту, кыргыз эли башка дүйнө элдеринен айырмаланып, биздин өзүбүзгө гана тиешелүү бир улуттук бир өзгөчөлүгүбүз, менталитетибиз болсо, биздин ар бир жаралган адамы, кыргыз баласы үчүн эң чоң мектеп, эң чоң бул мындай маалымат бул жомоктордо болсо, элдик ооз эки чыгармаларда болсо, анда бизге эмнеге идеологиянын кереги бар? Ошол жомоктун өзү, жөө жомоктун өзү, маанасынын өзү бул улуттук идеология өзү. Өзү турган турпат менен улуттук идеология болуп саналат да. Мисалы үчүн илгерки замандарда ар бир айылдын өзүнүн аксакалы болгон. Туура. Аксакалы кандайдыр бир эң баштык жасаган балдарды же болбосо бир кандай келишпей аткан мамлени койгула андай кылбайт, мындай болот деп чечип койчу. Аксакалдык сөзү менен. Аксакалдык сөзү менен. Бул азыркы тил менен айтканда интеллектуалдык элита. Азыр бизде саясий элита тамтың басып атат го. 120 депутат болуп, тияка чарпып, бияка чарпып, милицияга, сотко ишти жеткирбей эле, кандайдыр бир чуулгандуу иштерди жасабай эле, ошол айылдын аксакалы чечип коймок бул маселени. Туура. Бул илгери ошондой болчу. Илгери ошондой болчу. Мына ушунун өзү биздин азыркы учурдагы 25 жылдан бери интеллектуалдык элитанын жок болуп кеткендигинин терс таасиринен биз азыр өзүбүз, мен мисалы үчүн өзүмдүн балама тилим өтпөй калышы мүмкүн. Кызыма тилим өтпөй калышы мүмкүн. Коштам эмес. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн жанагындай терс тарбиянын, батыстын тарбиясынын кандайдыр бир өзү оюнда жаңыланып атам деген менен терс тарбия алып атканын билбей, сезбей турган кырдаалга келдик да биз. Ушул заманда биз жашап атабыз. Келечекте мунун таасири абдан туура эмес болот. Себеби ааламдашы жүрүп жатат. Ааламдашууга ар бир улут ошол ааламдашууга каршы өзүнүн улуттук достоинствосын, улуттук баалуулуктарын кармап турушу керек. Сактап калам десе. Сактап калам десе. Антпесе кыргыз эли, кыргыз мамлекети, кыргыздын баалуулугу жок болуп кетпейби? Журулушуп кетет. Башка элге журулуп кетканда биз азыр аябай ушул абдан маанилүү маселе болуп тургандай да. Маанилүү, абдан маанилүү. Биз жөнөкөй адамдар дайыма ошол улуттун жүзү болгон, сиз айтып аткан интеллигенцияга же болбосо бир саясий элитага же болбосо ошол эл алдында көрүнүктүү, эл алдында жүргөн көрүнүктүү инсандарга карап бир түзөлүүгө, тарбиялууга же эч кур дегенде окшошууга аракет кылабыз. Туурабы? Сиздин оюңуз кандай? 25-26 жылдан берки биздин болгон интеллигенциябыз, болгон саясий элитабыз ошондой тарбиялоого татыктуубу? Эми бул абдан мындай бир кытыгы келтирген суроо. Мен азыр кесиптин эле түрдө мындай татыктуу адамдар азыр биздин арабызда калбай калды деп айтсам, эртең мени кыргыз эмессиң деп чыгышат. Чындыгында калбай баратат. Мына азыр алып көрөлү. Кайсы депутаттын артынан ээрчийм мен? Же болбосо, кайсы заводдун директорунун артынан ээрчийм? Заводубуз жок болсо. Кайсы завод, же болбосо кайсы башкарма, кайсы колхоздогу бир атагы чыккан өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн кулк мүнөзү менен, өзүнүн адамгерчилиги менен
элге мындай бир көнүктүү адам боло алган адамдын атынан ичин. Мындай болду. Өткөн жылы Төңкөрүш жасайбыз деп чыгышты. Жашы 70-тен ашкан адамдар баш болуп, Азыр камакта жатканда. Азыр камакта жатышат. Мен ойлондум. Мына 2 революцияны өткөрдүк. Кан төгүлдү. 80-ден 90-дан ашып биздин балдарыбыз курман болушту. Кыргыз эли токтоткула булуңарды. Биз эми канчага чейин ушундай бир бардык жашоодо жашайбыз. Төңкөрүш эч кандай төңкөрүш болбойт. Биздин Кыргызстанга ынтымак өнүгүү керек деп чыгат го дедим. Эл баатыры бар, бир да чыкпайт. Аксакалдар кеңеши бар, бир да чыкпайт. Мун чыкпайт. Кыйын бир жакшы адамдар бар, эч кимисин чыкпайт. Аны мен ойлондум. Бул эмнеге мындай? Ушунчалык деңгээлде биздин кыргыз элибиз кайдыгер болуп кеттиби? Же кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин, биздин өлкөбүздүн тагдыралары баары бирби? Ушинтип төңкөрүш эле жасап жүрүп отурсак, бир уч эл бузардын артынан. Анан ал ушу төңкөрүшүбүз улам жаштарыбызга өтө берсе, анан кыргыз мамлекети каяка барат? Же кыргыз мамлекети Сирияда болуп жоголуп кетип, тентип калабызбы деп ойлодум да. Анан макала жаздым. Эгер азыр аалам кескен дубана бизге жолукса эмне дээрле деп. Кыргыздар, сактагыла мекениңерди, тентип каласыңар Сирияда деп айтпак да. Туура. Андан кийин жаздым. Менин да конституциялык укугум бар. Эгерде мына азыркы тынч заманды бузуп, Атамбаевди кулатабыз деп дагы бир төңкөрүш жасайм десеңер, анда мен Атамбаевга кол топтоп, аны дагы бир 2-3 эмеге сезонго шайлаттырамын. Срокко. Жоксо бул тынч койгула бизди. Менин конституциялык укугум ушул. Мен тынч өнүккөн өлкөдө жашагым келет. Мага төңкөрүштүн кереги жок деп. Анан ушундай жаздым да ушуларды. Бир 4-5 макала жазып алып, Кыргыз Тузу газетасына алып бардым. Силер эми мамлекеттик кесиңер ушуну басып чыгарыла деп. Мырзакат деген бир замир редактор бар экен. Ал мага барбагын көрсөт, баспай койду. Өкмөт бизге акча бөлбөйт, сен акча төлөбөсөң мен каяктан басам дейт. Анан мен Атамбаевга арыз жаздым. Мына могу макалаларымды мен чыгара албай жатам деп. Мага президенттик аппараттан жооп келди. Үсөнов дегенден. Биз Кыргыз Тузу газетасына кийлигише албайбыз. Өзүңөр редакция менен келишип чыгарып алгыла деп. Президенттик аппараттын бөлүм башчысы деңгээли. Аябай окуш керек да, бул эмне деген макала экен. Мага бир кой союп бер, жоксо бир акча бер, жоксо бир там салып бер деген макала экенби? Же бул кыргыздын арасында кыргыздарды бир кандайдыр бир жакшылыкка чакыра турган олуттуу ою бар макала экенби деп караш керек да. Андай болгон жок. Демек, биздин жогорку бийлигибизден баштап азыркы күнгө чейин өзүнчө бөлүнүп, азыр мисалы үчүн баардык кишилер, карапайым кишилер, президентке, премьер-министрге өзүнүн катын, арзумун айтып, жеткирип, аны менен жолугушуп сүйлөшө албайт. Андай возможность жок эч. Мүмкүнчүлүк жок такыр. Бул эмне? Демек алар эмне элден бөлүнүп өзүнчө жашаш керекпи? Алар элге кызмат кылыш керек да. Негизи. Анан кийин ушундай болуп аткандан кийин ошонун баары терс таасир берип, анан кийин жанагы биз үлгү ала турган кишини жок болуп аткан ушул да. Жоксо бир баатыр чыгыш керек да, кыргыз элинин баатыры. Токтоткула мунуларды деп. Мен айтат элем, байке, сен туура айттың, мен сага кошулам деп. Мен кимге айтып эмне кыларымды билген жокмун ошол учурда. Мына бул чындык. Бизде көп сөз болот да, мен көп адам менен сүйлөшкөнгө аракет кылам. Сүйлөшүп да жүрөм, сүйлөшүп да атам. Арасында саясатчылар бар, коомдук ишмерлер дегендей. Анан көрүүчүлөрдүн дагы ойлорун угуп калам да. Ошол кишилердин сүйлөгөндө эле чечен, абдан сонун сүйлөшөт, жасай келгенде эле эч нерсе жок деп. Сиз кандай көз караштасыз? Бул абдан мен ойлоп жүргөн көз карашым ушул. Телевизордон, радиодон, газетага чыкканда бул проблемасы минтип калыптыр. Эми Кудай буйруса минткен атабыз. Эми мындай комиссия түзгөн атабыз. Эми коомдук кеңешчи мындай караган жатабыз дей беришет. Жок, ал маселени чече турган жагдай момундай болуш керек деп бир киши өзүнүн сунушун, көз карашын айтпайт да.
Мисал үчүн Акаев бийликке келгенде биздин кыргыз эли базар экономикасы талабына даяр эмес эле. Колхоз менен совхоздуу техникалардын баарын таратты. Ошол күнгө чейин азыркы дыйкан жалаңач бойдон жүрөт. Алган жерин же иштете албайт, же малын көбөйтө албайт, же мындай бир жыйынтык чыгара албайт. Бул абдан чоң катастрофа болду чындыгында кыргыз элине. Четинен карыз болгондор болду, жаны кыйгандор болду керек болсо. Мына ушул учурда мындай айтыш керек да. Ошол күндөн баштап кредит берип атат өкмөт. Миллиондогон кредит берип атат. Миллиардтан кредитке чейин жеткиребиз дейт. Макул, мага миллион кредит беришин. Мен жеримди айдайын, картошкамды өстүрөйүн, жүнүмдү кыркып этим баарын даядайын. Бирок мен каяка сатам? Кантип сатам? Мына кеп түшүнүп атат да. А барып эле мен ошол алган кредитим менен эле Кызыл Кулактын оосуна кирип кетип атам. Кызыл Кулак ишеп атам мен. Бүткүл айылда ушундай эл. Азыркы моментте. Мына ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин эле 26 жылдан бери. 26 жылдан бери. Же болбосо мындай бир айткан киши жокпу? Мына экономисттер бар, агрономдор бар, бухгалтерлер бар, илимий кызматчылар бар. Мага миллион сом берип мени жанталаштырып мени карыз кылгандан көрөкчө, менин өндүргөн 5 картошкамды мамлекет сатып алса, мамлекеттик баада, ошол мага пайда болмок. Ошону сатып алгандан кийин мен өзүмдүн акчамды алып, эч кимге карыз эмесмин. Ошону анан кийин тегин тияка, тегин бияка кылып иштетмекмин. Демек, дыйкандардын жерин, менин оюмча, малын жана башка продукциянын баарын өндүрүш үчүн алардын өндүргөн продукциясын мамлекет сатып алса, ар бир айыл өкмөтүндө изгеликте болгон даярдоо конторасы болсо, мамлекет сатып алат. Мамлекет ал күчү бар, акчасы бар, мүмкүнчүлүгү бар. Өзбекстан, Казакстан, Россия башка жагына сатат ал мамлекет. Миңдеген кишилер отурат бул айыл чарба министрлигинде. Мисалы үчүн, мамлекет государственный фонд развития экономики орусчасы. Ошондой мекеме бар. Дыйканды ошол учурда жөн эле жанагы эле продовольственный буудайды дыйканга берген, үрөн катары. Андан дыйкан кантип түшүм алат? Кондициясы жок болсо, репродукциясы туура эмес болсо, анан кийин ал карыз болот да. Ошол күндө ушул күнгө чейин алдагы мекеме ушу дыйкандардын моюнуна канчалаган карыздар кирип келатат. Пайдасы жок эле. Пайдасы жок эле. Ушундай чаржайып, пландаштырбаган, көрөгөчө эмес чечимдер элди мүңкүрөтүп салган 25 жылдан бери. Муну эми кийинки убактарда кичине жылыш бар эми анча-мынча. Эмки азыркы мына президенттик шайлоо болуп атат, эми жаңы келген президент муну эске алыш керек дагы, ошол карыздардын баарын жокко чыгарыш керек. Ошентпесе дыйканга убал. Себеби дыйкан учурунда алданып продовольственный буудайды эле үрөн биринчи сорттогу үрөн буудай деп алган. 25-30 сомдон килограммын. Ал кантип берет багыш? Туура. Азыр Орунбек мырза, сиз мен байкап турам да, сиз кээ бир адамдар болот. Эптеп эле курсагым тойсо, чөнтөгүмдө бир астайыным болсо, анан сен мага тийбе, мен сага тийбейин деп мындай кайдыгерлик десе да болот, башкача айтса да болот, бирок ушундай бир мамлекет менен эч кандай, мамлекеттин жүргүзүп аткан саясаты боюнча эч кандай чатагы жок, иши жок, өзү менен өзү жүргөн. Бирок сиз андай адамдардан эмес экениңиз көрүнүп турат. Себеби ар бир жагы мүмкүн чыгармачылык адам катары. Себеби бизде бир жакшы сөз бар, эл арасында жүргөн ар бир жашоодо болуп аткан нерсе чыгармачыл адамдын жүрөгү аркылуу өтөт деп. Туура. Мүмкүн ошондон дагы сиз ушундай бир жан дүйнөңүз күйүп, жүрөгүңүз тынчтык бербей ушинтип айтып атканыңыз ошондондур. Сиз жүрөгүңүзгө колуңузду коюп айта аласызбы? Биз акыркы 6 жылда, муну эмнеге айтып атам, биз 2 жолу революция өткөздүк деп өзүңүз айтып калдыңыз. Акыркы 2-чи революциядан кийин биздин жашоо өзгөрдүбү? Мен эгерде
колумду жүрөп айтыра турган болсом, өтө сезделдик эмес, бираз гана өзгөрдү. Мен буга конкреттүү мисал келтирейин. Албетте тынчтык болду, пикет токтоду, коррупционерлер деген кичине эметип калды дегендей. Бирок 25 жылдын ичинде, акыркы жылдарда дагы Кыргызстанда керек болсо топчу чыгарган завод кура алган жокпуз. Керек болсо. А башка коңшу мамлекеттер курулуп атат. Биздин гендерибизди башка жактагы келген адамдар казып, пайдасын ошолор көрүп атат. Эгерде мага 4,5 миллиард доллар берип койсо, мен деле салмакмын. Ош Бишкек жолун, баланча мектепти, баланча бирдемелерди. Жок, андай эмес. Мамлекетти өнүктүрүш керек да. Экономикада мамлекетти өнүктүрүп, анан кийин завод, фабрика куруп, колхоз совхоз же кандай башка бирдеме куруп, мындай адамга пайдасы тие турган бир нерсе куруп, ошондон түшкөн акчаларды менен элди багып, анан ошондон түшкөн акчалар менен анан кенди казып, башкаларды жасаш керек да. Анан туура биз эми пландарыбыз бар, 2050 жылга чейин стратегиялык план деп койдук. Мурда деле коюп келгенбиз. Бирок мына мен айтайын. Эгерде 2050 жылга чейин кагаз жүзүндө коюп койгон болсок, эмне үчүн светтин баасы эмне үчүн арзандабайт? Эмне үчүн продукттун баасы эмне үчүн арзандабайт? Евразиялык союзга кирдик, бул жакшы нерсе өзү, келечеги бар. Бирок ага элди ким кантип ээрчитип барат? Ал жай каякта? Анан дагы эле ушундай алешем чечимдердин үстүндө болдук. Элибиз айтып калышат, ар бир үйдө 2ден машина, 5-6дан соткасы бар, силер байсыңар деп. Жок. Кудайга шүгүр, бизди Кыргызды 2 жолу, менин билишимче, Кыргызды 2 жолу Кудай сактады. Биринчисинде Бакиев эгер ушул күнгө чейин башкарып турганда, Кыргызстандын жарымысы жок болмок. Экинчисинде, эгерде биздин уул кыздарыбыз баардык кыйынчылыктарды мойнуна алып, чет элге барып иштеп, акча тайып эне атасын, ага туугандарын бакпай калган болсо, анда биздин Кыргызстан өтө кыйын болмок. Азыр. Башка союздук республикалар деле ушундай. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз, бизде жаратылыш жакшы, кен байлыктарыбыз бар. Эмне үчүн ошолорду уюштурбайбыз? Мисалы үчүн, канча жылдан бери эле депутаттары деле, өкмөтү деле кум төрдүн маселесин көтөрүп келишет. Баланча процент тияка бериш керек болчу, баланча процент биз алышыбыз керек болчу. Минтип калып эле тигинти албай атабыз деп эле. Таң каласың. Өзүңдүн кениң болсо, өзүңдүн жериң болсо, башка бир Канадага келип, ошодо эмне үчүн Кыргызстандын үстүнөн бийлик жүргүзөт? Буга ким уруксат берди? Макул Акаев кол коюп койду Бакиевке. Ал үчүн бузганга болбойт. Эмне үчүн буздурбай жатат? Сиз кантип ойлойсуз? Муну бузуш керек болчу. Мына жанагы бузбай атканын себеби эмне? Бузбай атканын себеби эми саясаттын ичинде абдан кайнап, ошолордун арасында жүрбөгөндөн балким туура эмес айтып коюшу мүмкүн, бирок кызыктар адамдар бар. Инсандык оюңуз эле да? Кызыктар адамдар бар да. Кызыктар адамдар бар. Ошонун үстүнөн акча жеген, курсак тогузган адамдар. Курсак тогузгандар бар мүмкүн. Бул чындык. Чындык да. Бул чындык. Болбосо эмне үчүн Кыргыз мамлекети өзүнүн кенеде болгон генин бирөөгө бийлетип, анан кийин жанагы мөңгүлөрдүн баарын эритип, жаратылышка тескери таасирин тийгизип, анан бир пайдасы жок. Кептин баары ошондой болуп атат да, Орунбек мырза. Кээде айтсаң, ачып айтсаң, айтышат, жакшыны көрбөгөн көзүң солосун деп караганга чейин барышат. Бирок сиз азыр кен байлыктын өзү жөнүндө айтып атасыз. Ошол кен байлыкты казып алуудан калган улуу заттар бул орусча айтканда мина замедленного действия деген сөз бар орустардын. Биз экөөбүз сыймыктанып аткан жаратылышыбыз бир күнү Чернобыльга айланып калат деп ким кепилдик берет? Туура. Ошол биздин жерибиздин шартын жакшы билесиз. Ар бир суу тоо башынан түшкөн мөңгү суу болобу, же тоо арасында топтолгон суулар
бири бири менен жер асты менен байланышып турат. Ошол алтын казып аткан жерлердеки иштелип чыккан улуу заттар ошол суу аркылуу Кыргызстандын бүткүл жерине денеге тараган кан сыяктуу тарап отуруп, ооба, бир күнү шал оорусун алып келет деп ким кепилдик алып келбейт деп ким кепилдик берет? бере албайт эч ким бере да албайт. Кеп ушундай болуп атат да. Анан эми биз сөзүбүздүн башын бир Айтматов атабыздын жакшы сөзү менен баштадык эле, адамга күндө эң оор нерсе адам болуу деп. Ооба. Анан сиз бир жакшы сөз айтып калдыңыз. Адамга адам болуунун эң эле жакшы жолдору бул адамдын кандай маалыматты кабыл алгандыгы деп. Анын ичинде эң башкы жанагы жашоонун башталгыч деп мезгилинде ата эне көбүрөөк себеп болот деп. Кээде биз адамдын маданиятын же болбосо жан дүйнөсүнүн бийиктигин же болбосо төмөндүгүн биз өзүнүн тегерине курчап турган нерселер аркылуу, керек болсо жеп ичкен тамак аш аркылуу билебиз. Мен сиздин бир гезит беттеринен жазган ушу макалаларыңыздын бирин окуп калдым. Кыргыздын байыркы тамак аштары жөнүндөгү айткан ой жүгүртүүлөрүңүз боюнча. Ошонун ичинен озолоң деген түшүнүк бар экен. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул жөнүндө кененирээк айтууга туура келет. Бул мындай болду. Илгерки заманда кыргыз эли өзү мындай экологиялык жактан таза продукттар жеп өскөн өзү. Алардын ичинде мен азыр айтып беришим керек, мен китепте жаздым. Бир топ эмелер бар да, тамактын аттары бар. Мында эң эле эмеси, мындай кызык нерсеси. Кыргыздар тамак жегенде, мисалы үчүн макан, эт азыктарын жегенде, мына мондай тамактар жешкен. Келдемиян, алашак, актөбөк, кеткен жал, кыйма жал, эски нарын, жаткан төө, түймөч, сыйырма, үйүрмө, олобо, быжы, бастырма, беш бармак, куурдак, ташкордо, гүл азык, сары казы, чучук түрлөрү, майлуу боор, керчөө, жөргөн, беш чала, сүр карчыга жана башка. Мына ушулар макан эттери, макан азыктары. Муну жегенде кыргыздын акылына, анын көрөгөздүгүнө мен тан бердим. Озолоң деген чөптүн уругун сээп жешкен. Озолоң деген чөптүн уругу мен кийинки убакыттарда ата энемдин колунан абдан көп жедим. Согум сойгондо эле озолоң сеп келе деп калышат элем. Ошону сээп анан Ноорузда узун сарды жешчү. Даам абдан сонун болот. Орто Азия, башка республикаларды коюн, Орто Азия элдеринде андай даам тамакты мен көрө элекмин. Мында сырткары мунун даарылык касиети бар экен. Миллиондогон чөптүн ичинен ошо озолоң деген чөптү кыргыз тандап алып, биологиялык, химиялык билими жоктуруп, ошонун маканга абдан даам берерлигин билип, анан даарылык касиети бар экен кантип билди. Үйүндө муздаткыч жок кыргыз этти ушул озолоңдун аркасы менен кантип сактап жеди. Мына акылмандык. Башка союздук республикаларда жок бул өзү. Мына коңшу эле казак, өзбек, тажиктерде жок бул. Анан мен ойлоп жүрдүм, ушулардын баары эми Кыргыздын дасторкону жок болуп кетет го деп. Абдан кейип жүрдүм. Анан Кудай жалгап, нарындан озолоңдун уругун алдырып калдым дагы, уйдун, койдун, тооктун этине сээп, Советский Донецкий көчөсүндө Марина Кадыровна Эсенаманова деген профессордун лабораториясы бар. Бул Кыргызстанда биринчи лаборатория, ошо кыргыздын тамак аштарынын химиялык составын изилдеп турган. Ошондон ошонун химиялык составын изилдеттим. Изилдетсем, абдан кыргыздын адамдарына, ошол адамга пайдалуу боло турган абдан химиялык элементтерге бай экен.
бул табылга болду да, өзүнчө табылга болду. Мисалы үчүн козолоңдун өзүнүн составында марганец 0,8, мед 0,25, цинк 0,3, кремний 580, алюминий 250, молибден 0,04, магний 249, железо 415, никель 83, титан 24,9, ванадий, хром, цирконий, рубидий, галлий, иттрий дегендердин баары бар экен. Менделиевдин бүт эле таблицасы жок. Ооба. Эми буга мен тоок нетине сепкендеги чыккан анализ мындай болду. Эгерде мен ошол озолоң сепкен тоок нетин адам жесе, мына могу элементтер адамдын ден соолугуна кирет. Жалпы белоктор 12,2, жалпы майлар 8,2. Энергиялык баалуулугу 95,6. Мед 0,123, цинк 1,13, магний 90, кальций 150, фосфор 75, натрий 1000, калий 300 деген болуп чыкты. Ушул Койдун этине сепкендеги да ушундай болуп чыкты. Башкача болуп чыкты. Цинк 0,9, анан башкача болуп чыкты. Уйдун этине себилгенде ушундай болуп чыкты. Ушундай болуп чыкты бул өзү. бул лабораториядан чыккан. Лабораториядан чыккан, печатты басылган, ошол профессорлордун жыйынтыгы. Аны мен китеп жаздым. Китеп жазганда мынтип жаздым. Эй ааламдын элдери, мына биздин менин кыргыз элимдин акылмандыгын мен силерге айтып берейин. Муну кантип билди ушул миллиондогон чөптүн ичинен деп, Анан кийин кантип сактап жеди? Мисалы үчүн башка элдердеги элдер тамак ашты, маканды кантип сактап жейт? Мен өтө абдан терең биле албайм, бирок биздики абдан жакшы. Бул озолоңдун касиети эттин тез эле башын сасып, бузулуп кетпестен сактайт экен өзү. Мынакей. Манасты изилдедим, башкаларды изилдедим. 30 жылдык өмүрүн зарптаган Таштанкул Бербаев деген байкен болгон. Боссе, Никитина дегендер болгон, Нуралиева дегендер болгон, изилдеген кыргыздын тамашаны. Бирок ушул озолоңдун деңгээлине жете алган эмес алар. Озолоңдун деңгээлине жетип, озолоңдун химиялык составын изилдетип, аны клиникалык исследованиясын жүргүзүп, анан элге бир жыл мурда жоголуп кеткен кыргыз элинин даамын кайра Кыргызстан дасторконуна алып келип берейин деп аракет кыла алышкан эмес, жеткен эмес ага. Бирок жазып, ошолорду изилдеп, англис тилине котортуп, поруччаларын түзүп, ушинтип чейин барышкан. Мага Кудай Тааланын берген рызкысы болду. Мен ушуну химиялык составын изилдетип, анан жанагындай Кыргызстан дасторконунан жок болуп кеткен тамак ашты кайра Кыргызстан дасторконуна алып келип берейин деген ниетте өткөн Наурузда мен бир үйдү ошол илгерки ата-бабанын эмесине кылып кыргыз патентин алып барып баарын жасап келгем, анан Наурузда элге бердим. Бир да чиновник мени колдогон жок. Мен президентке жаздым, премьер-министрге жаздым бул боюнча. Алар азыркы заманда ушундай болуп калды, алар ар кайсы мекемелерге берет экен, мен жазган ар кайсы мекемелерге жооп бергиле деп коет экен. Алар эптеп бирдемесин жазып мага жооп берген, ошол боюнча иш калат экен да, кумга сиңген суудай жок болот экен. Келди жооптор. Академиянын президенти Эркебаевден келди. Озолоң деген өз удат кой, нарында тияк бияктан. Анын эмесин өстүрөм, анан жыйнайм, анан чогултам деп атасың деп келди. Саламаттык сактоо министринен келди, Батыраевден. Мен мунун баардык касиетин изилдей албайм. Ал тиги мамлекет тарабынан программа кириш керек деп келди. Кыргыз Орус фондунан келди. Айыл банктан келди, экономика министрлигинен келди. Туура, сиздин жакшы оюңуз бар экен. Бирок сиздин эмеңиз жок турбайбы, активиңиз жетпей турбайбы деп келди. Мен ичимден ойлонуп атам. Эркебаев байке, бул кыргыздын баалуулугу. Тиякта биякта өсүп атканын түшүнүп атам, мен көрүп турам. Бирок муну ошол Кыргызстандын баалуулугун, кыргыз элинин илгерки байыркы баалуулугун бренд кылып дүйнөлүк масштабка чыгарбайлыбы? Азыркы гастрономиялык туризм багында пайдаланбайлыбы туристтерге деп. Тиги Батыраев айтат, туура, сен жанагы мыйзамчы эч жака баса албайсың тияк бияка. Бирок муну кимдир бирөө жасаш керек да. Ким жасайт анда? Деп ойлоп атам. Тигилерге жанагы активим жетпей турганда, жетпей турбайт дегендерге. Туура, мен активим жетпейт. Акаев менен Бакиевдин учурунда мамлекет тууда бай болгондордун активи бар. Карапайым элдин активи каяктан болот ага? Деп ойлонуп атам. Буга президенттик аппараттан баш болуп, азыркы мамлекеттик деңгээлге чейинки акимдер
1 май районунун акиминин заместителі Самат Канат Саматович деген. Божиткенге ала тоо кинотеатрынын жанынан Божиттик ушуну элге тартып ушул жер бербей койду мага. Азыр акими да жер бербей турат. Эгемикте да ушуну тартып алайын десем элге. Мына биздин чиновниктердин деңгээли. А бирок чындыгында бул абдан чоң маселе. Бул жөн эле тамак аш эмес. Жанагы маданият министрлиги айткандай. Маданият министрлиги тамак аштын эмне кереги бар дегендей. Жок, бул кыргыз элинин, байыркы кыргыз элинин улуттук маданий этникалык баалуулугу деген макам алыш керек деп жогорку кеңешке жазсам, алардын чыкпайт. А чындыгында буну эме жанагындай этти улам тез эле сасып, мындай иштен чыгып калгандан сактагандыктан мындан бөдөрөнүн этинен, төөнүн этинен, топостун этинен, жылкынын этинен, коёндун этинен, тооктун этинен жана башкалардан консерва чыгарса, азыр дүйнөлүк масштабта бизнес болуп өзү. Карап көрөлү. Бишкектин ар бир бурчунда, ар бир кадам сайын түрктөрдүн гамбургери турат. Кытайлардын тамактары турат. Булардын баардыгы экологиялык жактан таза эмес продуктлар. Эмне үчүн балдарыбыз, жаштарыбыз ооруп атат? Мына ушундан забынан. Таза тамак ичпегендик тазабынан. Мына мен айттым, тиги эмелерин эт азыктарын, сүт азыктар бар. Сүт азыктар, мына сүт азыктар бар. Дана азыктарын айтайынчы, чөкмө. Илгерки балбандар эл сайышка, эреңишке, балбан күрөшкө түшкөн адамдарга беришип чөкмөнү. Буудайды кууруп, анан кийин сармайга чөктүп койгон беришкен. Азыркы спортсмендерге табылбаган оокат өзү. Спортсмендерге. Каттама, калама, сызык нан, боорсок, көкөр, сүт боорсок, умашталган, бадырак, дүмбүл дегендер бар. Сүт азыктары. Суруган, кордо, көптүрмө, чагыр, какырын, убай, акежан, ашайран, кымыз түрлөрү. Кымыз түрлөрү мисалы саамал, тундурма, суурат, көөрчөк, уйгумуз. Мына буларды кыргыздар билбейт даже. Жуурат, айран, кошкон май, сары май, каймак түрлөрү, куруттардын баардык түрлөрү, сүзмө, атала, чөбөгө, быштак, иримчик, эжигей, айран, бышкан май, көйүлгөн туураган айран, уус. Алар билбейт. Байыркы кыргыз суусундуктары. Чаңыт, чийдем, чийдет, куурма чай, кымыран, максым, ачыган максым, айран катта максым жана башка. Жарма түрлөрү ала дөң, кара дөң дегендер. Байыркы кыргыз таберик даамдары, сүмөлөк менен көжө. Байыркы кыргыз таберик өсүмдүктөрү, кыргыз озолоңу менен кыргыз таарусу. Байыркы кыргыздын жемиштери, тоо карагат, бөрү карагат, чие, ит мурун, чычырканак, шилбин ашык, кызыл карагат. Байыркы кыргыз шорполору, ак серке, шорпо жарма, шорпо түрлөрү, жаш шорпо, жумалак шорпо, куйкум шорпо, чызык шорпо, чымчык шорпо. Ким билет буларды? Кара дөң, ала дөң деген айттык. Байыркы кыргыздын кесме тамактары, бээрин сүтүнөн жасалган кесме, сүт кесме, чагыр кесме, эчкинин сүтүнөн жасалган кесме. Байыркы кыргыз бозолору, күркүрө, бул бозолор азыркы жанагы базарда саткан эмес, сары таруу эмес. Кыргыздын кара таруусу болгон. Дакта кыргыз таруусу. Муну тарууну ичкен, булдан ичкен, бозону ичкен аксакалдар илгери 70-80-90 аксакалдар. Ат минип алып, кышта кыдырып, чекесинен буулатып тер чыгып турчу. Мына бозон түрлөрү, мына күркүрө, чора куурдак, чагырмак, ак буура күргүр, илеби ширин кепуруш, карагат тагын канчокур, киричме, ачытма мисалда. Байыркы кыргыз салаттары. Ышкын, чүкүрү, чырыш, жөргөмүш, кымыздык, төө тапан, төө тикен, балтыркан, чемирчек, көбүргөн, какым, ат кулак, сарымсак, ысмалак, согон, улжан. Мына кайсы кыргыз билет мен азыр? Эмне үчүн ушулардын баарын билбей биз эметип кетти, мына жаман болдук. Ашканага кирсек, тамагыңыз таттуу болсун, приятный аппетит дейт го. Кыргыздар алкыңыз ачылсын дешки, дешчү экен. Алкыңыз ачылсын деп. Аппетитиң ачылсын деген сыяктуу да. Тарелка деген липачка дечи, ашкат деген меню, шыбага деген порча, тамагыс деген рецепт, макан деген эт, коймо деген холодец. Мына ушулардын баарын жанагы биздин академик Эркебаев баш болуп, кыргыздын улуттук маданий этникалык баалуулук экенин баа берип жетпей билбей жатышат. Тамак аш маданият экен. Мындай да.
Биз азыр Кыргызстанда биздин жагдайыбыз айыл чарбасын өнүктүрүш керек, индустрия жок болгондон кийин. Анан туризмди өнүктүрүш керек. Туризмге өзбектердин пловун берелиби? Же болбосо грузиндердин шашлыгын берелиби? Уйгурлардын лагманын. Же уйгурлардын лагманын берелиби? Топтуура. Айтат да, мен жеп келгем Уйгурстанда муну. Сеникин тамагың эмес дейт. А мынабу кыргыздын даана маданий этникалык баалуулугу, тамак ашы. Бул баалуулук. Мен сиздин сөзүңүздү кош колдоп колдойм. Себеби мен ойлочумун, чынын айтсам, биз этти сууга салып кайнатып алып эле, анан бир аз камыр кошуп алып жей беребиз депчи. Же болбосо ошол эле камырды майга кууруп алып борсок кылып жейбиз. Көрсө бизде илгертен ата бабаларыбыз көчмөн шартка ылайыкташкан, тоолуу шартка ылайыкташкан, өзүбүздүн нукура кулк мүнөзүбүзгө ылайыкташкан тамак аш маданиятты түптөгөн экен да. Бул кыргыз эли тамак аш маданиятында түптөгөн, колоночулукта түптөгөн, ожеки чыгармачылыкта түптөгөн, баарын түптөгөн. Эмне үчүн кыргыз эли кырымдар бою жоголбой, чачылбай, мамлекеттин өкмөт мекенин жоготпой жашап келди? Кылымдар бою. Де Манастан бери. Көрсө мына мен жыйынтык чыгарып жаздым да могу китебиме. Кыргыз табигат менен жуурулуша тыгыз, жуурулуша жашап, анын касиеттүү сырларын өздөштүрүп, муундан муунга өткөрүп берген үчүн кыргыз болуп келген экен. Мына Манаста ошого кирет. Же болбосо мына азыр мына тамактарды, тамак ашты алалык. Же болбосо Манас эпосун алалык. Же болбосо боз үйдү алалык. Же болбосо жанагы кол өнөрчүлүк зергерлигин алалык. Дүйнөсү боюнча эми чындап эле келгенде эч кимди алдына салдырбайт кыргыз эли. Манасты Манас кылып чыгарган жалгыз эле кыргыз да. Мына ошон үчүн бул кыргызды баалап, кыргыздын улуттук баалуулугун баалап, ошону ордуна коюп, аны жоготпой, ошого абдан аракет кылып, ошону жана экономикалык, жана башка бир стратегиялык пландар түзгөндө мына могуларды түзүп, стратегиялык план кылып, кыргыздын өзөгүн сактап, анан кыргыздын өзөгү ошол мамлекеттин сакталышына өбөлгө түзүп, анан кыргыз болуп жашаш керек да негизи. Ошондо кыргыз болот. Себеби мына азыр биз айтып атабыз. Чындап эле келгенде айылды жөнүндө коелу, айылды макул. Бул шаардагы 70-80% эл кыргызча сүйлөбөйт. Бул тилибиз. Тилибиз боюнча. Мыналарды айтсам, азыркы деле ушул жашы улгайып калган адамдар бул тамактардын көпчүсүн билбейт экен. Туура. Сат санабыз, биздин населибиз, жаштарга, кийинки мундарга бере турган тарбиялык өзөгүбүз унутталып кетип баратат да күнүнөн күнгө. Бул өтө кечиримсиз. Эң чоң өксүгүбүз ушул болуп атпайбы? Биз азыр байкап атсаңыз керек, сиз деле президент болгусу келген, же болбосо болуп аткан, же боло тургандар деле көбү, болуп кеткендер дагы. Биз Швеция курабыз, биз Сингапур курушубуз керек, же биз Америка болушубуз керек, же дагы биз бир балекет болушубуз керек деп көп айтышат да. Эмнегедир эч кимдин оозунан биз кыргыз болушубуз керек, Кыргызстан курушубуз керек дегендер жок эсе. Бул ушул баары келип эле сизди айткан өзүбүздүн байлыктарыбызды, улуттук баалуулуктарыбыздан кол үзүп билбегендигибиз болуш керек. Биз Дил Ордо коомдук бирикмеси республиканын аксакалдар кеңешин ойготуп жаныбызга кошуп алып, президентке, премьер-министрге дагы кыргыз элине кайрылуу жасадык. Мындай кайрылуу жасадык. Мына Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы келип атат. Ошого карата Айтматов өлгөндөн кийин бычаккаса бирөө жокпу Ысык көл форумун уланта турган деп айтпасын, ошону кайра улантпайсыңарбы? Эң туура сөз. Ааламдагы тынчтык менен жаратмандыкты көздөгөн прогрессивдүү күчтөрдүн бул көз карашы. Туура.
ошол көз караш кыргыз жеринен кыргыз Берметовдун ысык көлдөн чыгып турса кандай жагымдуу. Бул Айтматовдун оброюн дагы канча бийиктикке көтөрөт деп жаздык. Анан жаздык, сен Кыргызстанды аясаңар болбойбу Кудайбердиева. Мына 25 жылдан бери Кытайга темир ташып атасаңар түгөнбөй койду. 25 жылдан бери Кыргызстандын акчасын уурдап атасаңар түгөнбөй койду. Эми аяп 20, 30, 50 президент болобуз деп чыкса элдер. Ар кыргызды ар кайсы коктуга бөлсө. Ар кайсы коктуга Кыргызстан өзүнүн добушун алгысы келсе. Демек, кыргыздар ар кайсы коктуга бөлүнүп атат да. Бүгүн ошентип бөлгөн адам эртең президент болсо, ошол ар коктуга бөлүнгөн Кыргызстанды кайра кантип бириктирет? Туура сөз. Мынтпай эле баары чогултуп, аксакалдар, тияк бияктар. Таттууга президент болгула. Андан кийин премьер-министр, андан министр, тияк бияк болуп, элге кызмат кылбайсыңарбы? Бир адамдан жооп жок. Жаздык ушуну. Бир адамдан жооп жок. Бул эмне айтат? Демек, күнүмдүк орусча текучка деп коет. Күнүмдүк эле кагаз менен алышкан, күнүмдүк нерселер, терең ойлонбаган политик саясат, терең өздөштүрүлбөгөн билим, терең өздөштүрүлбөгөн кыргыздын өзөгү ушул жарым жартылай болуп ушинтип аксап туруп атат да бакчылар. Мына ушундай кеп болуп атат да. Эми дагы бир таң каласың, азыр карап турсаң, бир барымта жашоодо жашап аткандай сезем да мен өзүмдү. Барымтага түшүп калгандай. Мыйзамсыз өлкөнүн барымтасына түшүп калгандай сезем. Себеби жаздык биз дагы ушун. Эми койсоңор болбойбу? Мына сот прокурорлорду баарын окутат да жанагы укуктануучу юридический факультетте. Алар кандай бирөөнө бир статьяны башкача түшүнүктө, бир статьяны бирөөнө башкача түшүнүктө окутабы? Таң калыштыбы? Мыйзамдын тилинде мыйзамдын адамы өзүнүн күнөөлүү эмес экенин, мисалы Салянова, далилдеп атат. Мыйзамдын тилинде, мына мыйзамды чыкпайсың эч жака, мүмкүн эмес чыкканга. Мен күнөөм жок, мына кана деп далилдеп атат. Ошол эле мыйзамды сот башкача көз караштаган күнөөлөп атат. Мен сиздин ошол бир китебиңизден өзүмдүн учкул сөздөрүм деген неме менен жазып койгон экенсиз. Ошол жерден бир мен жазып алдым эле өзүмө. Адамдын жан дүйнөсү чалкып жаткан океан. Океан эле эмес, көп сырдуу улуу алам. Бул менимче абдан туура айтылган сөз да. Бул кээде ыр жазат экенсиз, обон жазат экенсиз. Булардын баары кайдан? Эми кыргыздар айтып коет. Талант, Кудай берген талант бар турбайбы деп. Балким Кудай берген талант бардыр. Бирок аны өнүктүрүш керек да. Ал адамдын өзүнүн парызы. Менин үй бүлөмдө, ата-энемде, балдарымда, жана ага туугандарымда обончулуктагы, акындыктагы, драматург жазгандагы, илимий көз караш жазганда эч ким жок. Мен акындык, поэзия тармагында да кичине жазам, драмада жаздым, обондурларым бар. Анан илимий көз карашта жана тамак ашпан жаздым. Анан кийин өзү зирек, жан дүйнөсү мындай серпилгич адамдар бар болот да. Мисалы үчүн тагдырдын каарына кабылсаң, тар жерге караганда кең жерден ээн эркин басып өтө кыйын. Илкомдун өңү түзүн, келбетин айтып түшүндүрүү мүмкүн эмес. Бирок илком бир тууганыңдан да жакын тааныш нерсе. Чыгармачыл дармет бул адамдын бүткүл өмүрүнүн акырына чейин азык болуучу улуу керемет. Мына ушундайларды айтам. Тирүүлүктүн ар бир күнү майрам деп да айтам. Себеби чын эле ушундай. Анан биздин адамдардын жашоосунда бир жакшы асыл нерсе бар. Ал өмүр, ден соолук. Ден соолуктуу өмүрлүү адамдар жашоосун жакшы жашап өтөт, куунак, жагымдуу жашап өтөт. Андан 2, 3, 10 эсе чыгармачыл адамдар жашап өтөт.
Себеби анын жан дүйнөсү дайыма чыгармачылыкта болот. Адамдын аң сезими мен жан дүйнөсүн таба турган ыр жазыш керек, обон чыгарыш керек болот. Ушуга байланыштуу ушундай аракеттер жасап жүрөм. Бул адамдын жашоосу адамдай бир баа жеткич нерсе да өзү. Эч нерсеге албаштырып бере турган нерсе. Бирок биз аны баалабай атабыз чынында адамдар. Бири-бирибизге камкордук кылышыбыз керек. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпашыбыз керек. Бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Бири-бирибизге мындай бир өлөк жүрөк болушубуз керек. Себеби биз кыргызбыз да. Биз кыргызстандыкпыз да. Биз кыргыз мамлекетинин өлкөсүндө жашап атабыз да. Бирибиз Кытай, бирибиз корейец эмеспиз да. Ушундай мамиледе абзел болуш керек да. Мындай мамиленин солгундап баратканда жанагындай эле бийлик менен элдин ортосундагы ажырым болуп саналат да. Анан эми мына жакындап келаткан шайлоодо жаңы президент болсо, мен бир мындай кеңеш берет элем да ошо президентке. Кимиси болсо дагы. Эл аркылуу шайланып келген президент болгондон кийин элдин таламын, элдин кызыкчылыгын, элдин укугун, элдин көйгөйүн чечиш керек биринчи очередде. Экинчи учурда баардык кызыкчылыктардан, демократиядан, сөз эркиндигиңден, парламенттик башкарууңан жана башка эң алдыңкы кызыкчылык мекенин кызыкчылыгы туруш керек. Ошондон баардык калган нерселердин баары байланыштуу чыгыш керек. Анан кийин биздин кыргыз элибизде мындай бир жакшы макал бар. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деген бар. Биздин элибиз эми абдан эле муңкурап кетти, абдан бир мындай бир жагымсыз ушуга такалып калды деп айтып алышмын. Биздин келечегибиз бар туура. Биздин өлкөбүз бар, биздин жаштарыбыз бар. Биздин аң сезимдүү бийликке келе турган адамдарыбыз дагы бар. Ошолорго таянып, ошолордон тилек кылып, элди анан жерди сатпаса. Мамлекеттик түзүлүштү, мамлекеттик өнүгүүнү кандайдыр бир деңгээлде пландаштырып, элге кайрымдуу боло турган, элге бир жакшы нерсе алып келе турган кылып түзсө. Баарын бир ойлоштуруп, бир үй бүлөнүн планындай кылып, маселесиндей кылып чечсе. Баардыгын алып келип бир жакшылыкка кандайдыр бир кыргыз деген Манас ата колдогон кыргыз деген улуттун өнүгүшүнө алып келсе деген тилек да. Ал учурда дагы эле жанагы идеологиялардын жоктугуна такалабыз дагы биздин азыркы ырчы чорушуларыбыз той ырчысы болуп кетишкен. Мени тойго чакырат дагы $1000 акча алам деп сүйлөшөт. Мактанышып. Жок, ал мамлекеттин идеологиясын, кыргыздын салт санаа начинин элге жеткирүүчүлөр болчу илгертеден. Токтогулдан баштап. Туура. Анан азыркы заман бузулду. Айым үчүн анда маданият министрлиги эме иш кылат, андайлыгын тартипке салбаса деген. Эми бул жактын Орунбек мырза бул сөзүңүздө калет жок, бирок ар бир нерсенин эки тарабы бар да. Азыр ушул абдан туура көз карашта ар бир ырдайбы, айырмасы жок, эл артисти болобу, же эмгек сиңирген артист болобу, же болбосо жөн эле айылдын бир маданий үйүндө ырдаган комуз менен адам болобу, жөн эле элдик талант деп коелу. Кандай чыгармачыл адам болбосун, ал кыргыз элинин каада салтын, маданиятын алып жүрүүчү, сактоочу, таркатуучу Ушундай болуш керек болот. Анан жана тойго барганы бул аргасыздык деп ойлойм, себеби күнүгө эле мен таркатуучумун деп ырдап жүрө берген менен анын бала чакасы бүлөсү курсагын кайдан тойгузот? Анан ушул эң эле жалгыз бир булак элдин өткөзүп аткан тою болгон үчүн барып аткан чыгар деп ойлойм. Бул да болсо баары бир талант ээлерин барып келип эле эл өзү багат деген сөз. Анан эми билинбей атып 1 саат убакыт өтүп кетиптир, Орунбек мырза. Мен ойлоп атам,
Сиз азыр сөз арасында биз көрсөтүүгө даярданып атканда да сөз арасында өзүңүз айттыңыз, Руслан, менин билимим жок, бирок обон жазам, билимим жок, бирок драма жазам, билимим жок, бирок илимий мындай бир изилдөөлөр жүргүзөм деп. Мен өзүм сиздин сөздөрүңүздү угуп отуруп мындай бир ой келип атат да мага. Денем бар деп көйнөк кийген менен, мойнум бар деп галстук тагып алган менен, же болбосо башым бар деп чачты тарап алган менен, андан чөнтөгүнө 5 диплом салып алса деле, эгерде акылы тунук, өзүнүн айткан ою болбосо, ал эч кандай адамдын макулуктан айырмасы анча деле болбойт экен да. А билим болбой туруп деле деги эле жашоого көз карашы тунук адамдар менимче бүгүнкү күндүн абдан чаңкап суусап турган муктаждыгы деп ойлойм. Сиздин эми биз ырларыңызды окутсак жакшы болмок, жана коомдук иштериңиз боюнча да сүйлөшсөк жакшы болмок, бирок эми убакыт чексиз эмес. 1 саат убактыбыз өтүп кетти окшойт, бирок алдыда сиз менен дагы бир кенен, дагы бир ой жүгүртүп, дагы сиз менен ой бөлүшөбүз деген тилек менен убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат айтабыз. Дагы бир жолугабыз, дагы бир маектешебиз деген үмүт тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак. Рахмат.